айланайын кыргыз элим, калың калайык журтум. Мен силерге кайрылышыма мажбур болуп атам. Себеби мен ажообузга, УКМКнын башчысына телефон аркылуу кайрылып, тыянак чыкпады. Кайрылуудан кийин мен губернатор, Ош облусунун губернаторуна кирдим. Ал көзөмөлгө гана ала алам, башка иш кыла албайм деп ички иштер башкармалыгына Бурхановго тайындады. Бурхановго келсек, ал бир Исматов менен Кадыров деген тергөөчүлөрдүн башчысын чакырып алып, аларга мен далилдеп баламды өлтүргөнүн далилдеп турсам дагы камаса болобу деп суроону берип, ошолор менен макулдашып отурат. Бул ички иштер башкармалыгы катары аларды катуу сынга алып, катуу сураганды билбейби же атайлап ошондой кылдыбы, мага түшүнүксүз болуп калды. Айланайын элдерим, мен баламды Кызыл Кыя шаарында Ормонбек уулу Алмаз деген бала кечке маалы ээрчитип чыгып кетип, 5-6 сааттын ичинде өлүгүн алып келип берди колума баламдын. Мен эмне болду десем, мен эч нерсени билбейм, мен мас элем дейт. 2 пиво ичкенинен мас эмес. Мына ошондуктан анын кылмышын жашырып атканы өзү эле айтып турат. Бирок ушу менин баламдын ишин тергеген тергөөчүлөр бул ишти ашмактуусун жаап жашырып, өлтүргөн баланы корголошуп, бул ушул аварияга кошуп коюптур. Балам өлтүрүлгөндөн кийин Ноокат районунун тергөөчүсү Сүйөр Темиров, Рашиджан уулу Нурсултан, Абиев, башчылары Абиев, Алёш деген. Анан ошол жерде ГАИ кызматтары баардыгы биригип алышып, менин баламды, ушул өлтүргөн баламды немеге аварияга кошуп эле кутулалы деп, менин балам түнкү саат 3:30 Ноокаттын тез жардамы алып кеткен. Андан кийин 3:30 сааттан кийин экинчи авария болгон. Саат 6:30. Ушул аварияда бир кара машина Тикону уруп кетип, 2 адам өлгөн. Темиров деген тергөөчү алып туруп, сенин балаң 6:30 авария болгон деп аварияга кошуп коюшуп, бардыгы манный кашасын чыгарып коюп отурушат. Эч нерсени көрбөгөндөй. Буларды текшере турган Бурханов текшермек турсун, буларды өзү колдоп отурат. Мен билбеймин кимге кайрылам эми. Силерден башка кайрыла турганым калбай калды окшойт. Силер эле чындыкты таап бербесеңер мага. Прокуратурасына барсам, прокуратурасы дагы экспертиза келсин дейт. Тергөөчүсү дагы экспертиза келсин дейт. МВДсы дагы экспертиза дейт. Эмне булар экспертиза менен сүйлөшүп алышкан окшойт. А болбосо эмнеге экспертиза дейт? Мен экспертизаны анда өмүр бою бүтүртпөй коем. Себеби экспертиза мыйзамсыз чыгарып атат. Менин балам Тикону урган эмес. Толук далилдерим бар, толук күбөлөрүм бар менин. Ошо күбөлөрүмдү дагы мына УВДнын тергөөчүсү Кыязов деген жасалмалап, оңдоп, эгер туура көрсөтмө берген болсо, аны туура эмес деп дагы башка бирөөнү экинчи күбө суракты каттап, биягынан мыйзам бузуп атат. 1 ноябрда 10 ай мурун берилген экспертизаны кече 12 сентябрда 10 ай дегенде алып келип тааныштырды. Мен булар жөнүндө баары жокко кайрылдым. Обл прокурорго да кайрылдым, МВДга да кайрылдым. Мени тааныштырып айтат экспертиза менен деп. Бирок бирөөсү кыймылда ушул Кадыров, же болбосо андан чоң Исматов, андан чоңу барып алып кел, эженин укугун бузуп атырсың деп айтышкан жок. Булар тескерисинче аны колдоп, мен жазгандарыма алмаштырып бергиле ушул тергөөчү десем, негиз жок деген жоопторду берип, ушул малга чейин кармап келдим. Мына балам өлгөнүнө 1 жылдан ашып атат азыр. Бир тыянак чыккан жок ушулардан. Булар кимдер өзү? Эми мени ошо Ноокатта баламды өлтүрсө дагы аварияга кошкон Темиров деген тергөөч, Алёш Абиев деген начальниги, ошолор УВДга чоң болуп келип алышыптыр. Эми олар ошо жактан менин укугумду бузган, биякта мени жыргатып коёбу эле ошолор. Алар сөзсүз менин путума, колума тоскоол болуп, дайыма жолуму тосуп, ишимди буза тургандар ошолор. Ошолордун колунда турат менин ишим. Мен кантип каяка барам, кимге барам? Ажообузга кайрылсам, УКМКга кайрылсам, жооп болбоду. Коркпойт окшойт Ажоо менен УКМКдан. Мен же окубай калышканбы билбеймин. Азыр эми силерге гана кайрылып, силерден чындык табайын деп дагы кайрылдым. Мына тергөөчүлөр болсо 1 жылдан ашты. Бир дагы тергөө амалдарын жүргүзүшкөн жок. Бир нерсе аныкталган жок. Керек болсо далилдер, күбөлөр, керек болсо экспертизалар дагы чыгып турса дагы ушул мынандай болду деп далилдеп, ушул далилди мага угузган жок ушул малга чейин. 1 жыл болду мен карап атышканына. Мен эми булардын шалакылыктарын жаза берип чарчадым. Ген прокурорго чейин жаздым, МВДга чейин жаздым. Эми урматтуу балам Садыр, урматтуу балам Камчы, мен силерге кайрылып, билбейм окубай калдыңарбы. Эми менин бир эле акыркы айлам калды. Садырдын жаңы салган ак үйүнө барам эми. Бир 5 литр бензинди көтөрүп алам дагы ошол жерге барып өзүмдү өрттөп, ушул Ош областындагы обл прокурор
ички иштер башкармалыгы тергөөчтөрдүн ушул жерден алып ушуларды алмаштырыш үчүн мен өзүмдү ошол жерде каза кыламын, ошол жерде өрттөймүн. Мына ушул эле менин оюм калды акыркы. Коррупция жок деп атасыңар, коррупция гүлдөп атат. Жоголсун мына Ош облусунун прокурорлору, Ош облусунун ички башкармалыгынын Бурханов жоголсун, УУДнын тергөөчүлөрү жоголсун, нарактан барып алып кайра бияктан келип коштоп жүргөн. Мага ушул мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотуп, ушул мына баламды өлтүргөн Ормонбек уулу Алмазды камап бергиле айнанайын. Ошол Алмазды коргоп, кылмышкерди коргоп тегерек деген тергөөчтөргө дагы жаза колдонулсун, аларга дагы иштен кетсин. Мына керек эмес ушундай тергөөчтөр. Карапайым элди коргоштун ордуна каяктагы кылмышкерди колдошуп отурушат бу жерде. Бул дагы ушул дагы тергөөчпү? Балдарыбыз өлүп, бага турган балам өлүп атат. Мен ит беле менин балам буларга салып бергидей. Мен акыркы күчүм менен бардык нерсени кылышка аракет кыламын. Садыр камчы, кичине ойлонуп, мына карапайым элге кичине жардам бергиле, садак болоюндар. Биз ушинтип бийлеп калбайлы. Мен чыксам дагы негедир үндөбөй атасыңар силер. Булардын бардыгы эле бирин-бири колдогон адамдар экен. Акча гана деп калышыптыр. Буларга акча гана керек экен. Эл керек эмеспи? Силер азыр эл тынч жыргап отурасыңар, арасында кыйнаганыңарды кыйнап жеп ичип. Эл дагы чыдабайт да. Ошон үчүн элди ойлогула айнанайындарым.